Кандай сайн эже эркек өзүнө ишенген деловая аялдан качып, өзүнө слабый аялды издейби деп ойлойм. Эгерде силер эркектен слабый болсоңор, алсыз болсоңор, силерди тебелеп, тепсеп, жок кылып, анан башкасын издейт. Андай случайлар миллион. Эркек кандай аялды издейт, кандай аялды сүйөт. Ал ошол аялдын жанында өзүн күчтүү, эркек сездирген аялды издейт. Слабый эмес, а именно өзүн эркек сездирген, өзүнүн күчүнө ишендирген аялды издейт. Ал аял акылдуу деле болушу мүмкүн, деловая деле болушу мүмкүн, слабая да болушу мүмкүн. Слабая в каком смысле? Колунан эчтеке келбеген, бирок эркектин психологиясын билген. Ошончон кыздар, эмне эле эркек дейсиңер, эркексиз жашоо болбойбу? Ооба, болбойт. Болбойт эркексиз жашоо. Ооба, ошондой. Бирок эркек менен жашаш үчүн биринчи эркексиз жашаганды үйрөнүш керек. Ошондой экен да. Эркексиз жашоо тузу жок тамактай. Ооба, ошондой болуп калат экен. Эми азыр жанына эркекти эмес аялды алып алып деле лесбиянка болуп сүйүшүп жашап аткандар болот да. Демек, кеп эркек аялда эмес, демек кеп жаныңда бирөө болуш керек. Жаныңда бирөө болуп, илгери апамдар айткандай, коурашып чай ичкенге, секс кылганга, сүйүшкөнгө, бирдемелерди айтышканга, ээрчишип бир жака чыкканга бирөө керек. Бул адамдын жаратылышы. Кээ бирөө эркекти табат, кээ бирөө аялды табат. Жашоо ошондой болуп калды. Бирок нормалдуу физиологияда аялга эркек керек, эркекке аял керек. Бирок ошонун бир жагы бар да. Эгерде эркексиз жашаганды билбесең, анда эркек менен да жашай албайсың. Биздин аялдар наркомандай да. Эркекке монтип чап-жармашат да болду. Ойлогону да эркек, иш кылганы да эркек, жашаганы да эркек үчүн. Антпеш керек. Биринчи ирет өзүң үчүн жашаганды билишиң керек. Өзүң менен өзүң кызыктуу болуп, өзүңдүн сонун жан дүйнөң болуп, өзүңдү сыйлап, өзүңдү барктап жашаганды үйрөнсөң, анан сен жаныңа нормальный эркек керек. Биз мындай жыртыктар менен эркекти алып туруп тыгып салабыз дейбиз. Жок, эркектер андай келесоо эмес, жыртыкка барып тыгып калып, силердеги болгон сезимдерди жаап, болгон жыртыктарды жабыш үчүн.